Эмне сыныңарды мындай жагынан бир жакшылап эми мына жогорку кеңеш боюнча дагы абдан чоң маселе бар да. Мына 10-жылдагы конституция боюнча дагы андан кийинки учурларда дагы айрыкча мына быйылкы өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо парламентте монополизация коркунучу абдан күчтүү болгон. Эки адам, мисалы үчүн Жээнбеков менен ошо Матраимовдор парламентте монополияга алып, дээрлик ушул нерсе элдин көтөрүлүшүнө алып келди. Көпчүлүк саясий күчтөр сыртта калып калды. Азыр мына 90 депутатка болду. Бирок анын дагы 50% бир мандаттуу округтан 50% партиялык тизме менен деген неме болуп жатат да. Ошондо кээде 35 деп жатат, кээде 55 деген сөз бар. 55 партиялык жогорку кеңеш, мен ошол жөнүндө айттым да, жогорку кеңешке. Бул жерде элдин өкүлчүлүгү, эл өзүнүн өкүлдөрүн алып келип кое алабы? Мисалы үчүн эгерде 35 болуп калган болсо, 100 000 адам бир депутат шайлай алат да, кеминде 100 000 адам. Ошондо мисалы үчүн Чоң Алай, же болсо Чаткал, же башка бир жерде мына Тогуз Тородогу биздин аз гана аймак эли бар, аймактар бар. Алар эч качан депутат шайлай албайт. Эч качан 20 000, 10 000, 15 000 шайлоочулар бар. Алардын көйгөйлөрүн ким жеткирет? Парламентке, борбордук бийликке бирөө айтып келиш керекпи? Ошол депутаттын милдети ошол жердеги элдин көйгөйүн айтып, өкмөткө жеткирип, анан чечилүү маселеси болуш керек да. Суроо жооп берейинчи. Андан сырткары мына 55 болгондо босого 3%га түшкөн менен көпчүлүк партиялар дагы эле сыртта калып калат дагы, саясат бизде парламентте болбойт. Парламентте болбойт дагы сыртта калат. Бул жерде эгерде мындай акыр аягына чейин кетсе, өзү президенттик башкарууда. Мен көпчүлүк өлкөлөрдө карасам, ошо президенттик башкарууда, айрыкча мына Америкада, башка жерде алсаңыз, бардык депутаттар же конгрессмендер бир мандаттуу округтан шайланат. Партия көрсөтөт, же жеке инсан көрсөтөт, алар ошол элдин элегинен өтүп келет. Мисалы үчүн 90 депутаттын бардыгы бир мандаттуудан шайланып келсе, партияларга да көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берип, жеке инсан да көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берсе, күчтүү партиялар өздөрүнүн депутаттарын алып келгенге мүмкүнчүлүк пайда болот да. Азыр 55 кылса, албетте бийлик үчүн өзүнө ыңгайлуу парламент алып келгенге ыңгайланыштырып коюп жатат. Анан 35 депутатты дагы булар ошол бай олигархтар гана келгенге мүмкүнчүлүк болот. Себеби 100 000 адамдан мындай аябай кыйын да. Ошондуктан парламент элдик болуштан калат. Сиз кандай болушун каалайт элеңиз? Мен айттым го кандай болушун каалайм. Айттым, канча депутат болсун дейсиз? Жок, 90 болгон күндө дагы бир жактуу болуш керек. Биз эл өзү шайлап ала турган болсо, анда бир мандаттуу округтан бардыгы шайлаш керек. Ошондо биздин бир 40 000 адам шайлай турган болсо, примерно ошондо ар бир райондордон, алыскы райондордон дагы теоретикалык жүздө өзүнүн өкүлүн шайлап үнүн жеткирүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Кандай жол менен? Бир мандаттуу округтардан шайланганда партияларда көрсөтүш керек. Сиз жооп берип кетсеңиз. Бул абдан жакшы суроо чындыгындачы. Мисалы үчүн ушуну биз да карап көрдүк да. Ар кандай тие кандай болдук, мындай болдук. Мисалы үчүн биринчи депутаттардын саны 35тен башталды да. 35 эле жетип койду. Анан 70, анан 100, анан 120, 150ге чейин кетти. Анан карап турган ошо ортосун алдык да. Бул биздин 90ды алдык. Экинчи, кандай шайлоо системасы болот келечекте? Аны биз баш мыйзамга жазган жокпуз. Долбооргочу. Аны мына жогорку кеңеш өзү жазсын, жогорку кеңеш ошого жооп берсин.